Өзүнчө музыка, аны угуш керек. Андагы дагыштуу толкундар сүйүүнүн сырын жана ажайып сулуулукту камтыган. Азыркы доордун көркөмсөз чеберлеринин ийри өкүлү, саясий турмушка активдүү аралашкан ишмер, кыргыз элинин залкар жазуучусу, бүтүндөй жер шаарына атагы чыккан Чыңгыз Айтматов 1928 жылы 12 декабрда Талас областына караштуу Кара Буура районундагы Шекер айылында жарык дүйнөгө келген. Атасы Турукул Айтматов саясий жана мамлекеттик ишмер. 1937 жылы репрессияланып, 1938 жылы жазыксыз жерден пантүркүс катары атылып кеткен. Апасы Нагима Хамзаевна Кыргызстандагы сабатсыздыкты жоюу, билим берүү иштерине өз салымын кошкон. 1942 жылдары Айтматов айыл өкмөтүнүн катчысы, райондук салык чогултуучу болуп иштейт. 1946 жылы Жамбылдагы зоовветеринардык техникумга өтөт. 1953 жылы Скрябин атындагы айыл чарба институтун, 1956-58 жылдары Москвадагы жогорку адабий курстун угуучусу, Союз учурунда Адаби Кыргызстан жана иностранная литература журналынын редактору болгон. Бир катар чыгармачылык союздарга да жетекчилик кылып турган. 1952 жылдан баштап Гезитчи Жүзө, Ашым, Акжаан, Асма көпүрө жана Түнкү суга аттуу алгачкы аңгемелери жарык көрө баштаган. Чыңгыз Айтматовго дүйнөлүк кадыр барк алып келген, анын новатордук калеминен жаралган 60-70 жылдарда жазылган Бетме-бет, Жамила, Биринчи мугалим, Саманчынын жолу, Гүлсары, Ак кеме, Эрте келген турналар аттуу повесттер болду. Жазуучу роман жанрынын үстүндө да ийгиликтүү эмгектенип, Кыямат, Кылын карыткан бир күн жана Кассандра тамгангасы аттуу чыгармаларды жарыялады. Айтматовдун сыйлыктарын айта кетсек, социалисттик эмгектин баатыры, Ленин орденинин 2 жолку ээси, Октябрь революциясынын ордени, Эмгектин кызыл туусу ордени, Эмгектеги өзгөчөлүгү үчүн медаль, Эл достугу орденинин ээси, Кыргыз эл жазуучусу, 1 даражадагы Манас, Акшумкар орденинин ээси, Кыргыз Республикасынын эл баатыры болду. Эл аралык аренадагы Казакстан, Италия, Германия, Франция, Россия, Япония, Түркиянын эл аралык сыйлык жана наамдарынын лауреаты болгон. Анын чыгармалары дүйнөнүн 170 тилине которулуп, 100 миллиондон ашуун нуска менен жарыкка чыккан. Чыңгыз Айтматов кыргыз адабияты гана эмес, кыргыз театр, кино, опера жана балет, көркөм сүрөт, музыка жана скульптура, дегеле улуу жазуучунун чыгармаларынан таасир албаган бир да өнөр тармагы калбады. Анын чыгармалары аркылуу улуттук маданият,
жана искусствосы жалпы дүйнөлүк деңгээлге көтөрүлдү. Кыргызстандын сыймыгы болуп келген залкар жазуучубуз 2008-жылы 10-июнда 80 жылдык торколуу тоюнун алдында дүйнө менен кош айтышып кете берди. Маркумдун сөөгү Атабейит көрсөтөнүнө коюлду. Быйыл Кыргызстанда ал гана эмес дүйнө жүзүндө ааламды өзүнүн чыгармачылыгы менен багынткан Адам Айтматовдун 90 жылдык мааракеси белгиленип жатат. Анын алкагында Талас областында Чыңгыз Ордо комплексинин курулушу башталды. Ысык көл эл аралык форуму, театралдык фестивалдар жана илимий конференциялар өткөрүлүүдө. Жазуучунун 90 жылдыгына арналган илимий практикалык конференцияларда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Каныбек Иманалиевдин Чыңгыз Айтматовдун эки киремети деп, анын чыгармаларынын бир катар өзгөчөлүктөрүн таамай таасын чечмелеп берди. Айтматовдун ысмы бир гана Кыргыз жеринде эмес, Казан, Анкара, Люксембург шаарларынын көчөлөрүнө ыйгарылды. Түркиянын Эски шехир шаарында жазуучунун айкели орнотулду. Беларустун Борбору-Минск шаарында Чыңгыз Айтматовдун атындагы парк ачылды. Кавказ тоосундагы чокуга Айтматовдун ысмы берилип, чокуда кыргыз желеги желбиреди. Биз акыркы 1000 жылда манасты жаратып, улут болуп сакталып калсак, соңку 100 жылда Айтматов аркылуу дүйнөгө таанылдык. Кыргыздын жери керемет, тарыхы керемет, тоосу керемет, суусу керемет, манасы менен Айтматовы керемет. Ушул кереметтерди бийик тутуп, Айтматов менен манасты окуган сайын улам арууланып, кыргыз экенибизге моокумубуз канбай, улуттук намыстуу туу кылып, өмүр көчүн улай берели. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине карата иш-чараны ачуу үчүн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, композитор Исрадин Аманбаевке сөз берилет. Урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары, урматтуу коноктор, мына бүгүн биз өзгөчө бир кече дейбизби, салтанат дейбизби, же той дейбизби, ушу биздин мектебибизде өткөрүп жатабыз. Муну ар кандай багытта дагы айтса жарашат. Мына өзүңүздөргө маалым, быйылкы жылы бир эле биздин өлкө эмес, бир эле биздин Кыргызстан эмес, дүйнө, аалам Айтматовдун 90 жылдыгын майрамдап атышат. Бул биз үчүн абдан чоң сыймыктагы, абдан чоң тарбия десек болот. Кыргыз элине улуу Манасты, Манас ааламын, же болбосо улуу Айтматовду, Айтматов ааламын бизге ушу жараткан бергенине, бул биздин Кыргыз элинин кылымдардан бери келе жаткан туусунун абдан бийиктигин көрсөтүп турат. Абдан бийиктигин көрсөтүп турат. Мына жогоруда айтып кетти, ошол Манас же болбосо Манас ааламына кирип, аны изилдеп окуган сайын ал жерде күндө окусаң күндө жаңы ачылыштар пайда болот. Мына мен өзүм ошого мен күбөмүн. Мен жылына бирден, экиден жолу ушул Манас эпосунун ар кандай вариантын окуп турбасам, мага бир кандайдыр бир нерсе менен кетип калгандай сезилет да. Мына ошондой эле Айтматовду дагы, же болбосо Айтматовдун чыгармасынан дагы чыгармасы десек бизге кичине мындай тардык кылып калат. Айтматовдун ааламын деп сүйлөсөк, бул жарашкыдай болуп турат да. Себептигин ошо Айтматовдун ааламына кирип, аны сүңгүп окуп, ар бир чыгармасы менен жашап, аны анализдеп, мындай көрсө, бул дагы күндөн күнгө ошол адамга жаңыдан ойлорду, жаңыдан жакшы нерселерди
мындай берип турат да. Мына ошон үчүн биздин ошол Айтматовдун Манастын улуулугу мына ушунда. Бекеринен Айтматов кыргыз элинин жеринен эбак чыгып кеткен эмес. Бул көрсө, бул ааламдын адамы экен да, ааламдын адамы экен. Мына ошол кыргыз элинин жөнөкөй турмушундагы адамдарды, ошол Жамиля болобу, ошо Толгонай энебиз болобу, ошол эле болбосо Ильяс болобу, башкалар болобу, ошол кыргыздын жөнөкөй адамдардын турмушун дүйнө элдери таанып, окуп, ошодон мындай тарбия алып аткандын өзү бул абдан чоң нерсе, көрбөйсүздарбы? Айтматовдун каармандары бул улуу адамдар эмес, же болбосо улуу каармандар эмес. Башкача айтканда, мындайча айтканда баатырлар, же болбосо бир тарыхый адамдар, ушундай эмес. А жөнөкөй эле мына жүргөн биздин апаларыбыз, биздин инилерибиз, биздин эжелерибиз. Мына ошо жөнөкөйлүктөн улуулукту таап дүйнөгө алып чыккан бул улуу Айтматов. Мына ушунусу менен Айтматов биздин абдан мындай алып жазуучубуз, ааламдык жазуучу экени көрүнүп турат да. Эми айта берсе чоң көп, сөз көп. Мына ушул Айтматов 90 жылдыгына карата биздин ушул өзүбүздүн өлкөбүз президентибиздин жарлыгы менен ушул жылы Айтматовдун 90 жылдыгын белгилөө жарыя чыккан. Мына билесиздер. Бул боюнча мына жылдын башынан бери абдан көп чоң маарекелер өттү. Мына аны көрдүңүздөр жогоруда. Областтарда болобу, райондордо болобу, же болбосо айылдарда болобу, анын ичиндеги мектептерде болобу, же бала бакчаларда болобу, баардык ушул Айтматовдун чыгармаларын кайрадан жаңыртып, Айтматов жөнүндө сөз сүйлөнүп, мына ошондой нерселер болду. Бул биз үчүн абдан жакшы нерсе болду. Мен ойлоп кетем да өзүмдүн оюмча. Ушул биз президентибиз жылына ар кандай жылдарды жарыялап атпайбы? Мен ойлойт элем, бир 2 эле жылды жарыялаш керекпи депчи. Айтматов келирки жылды Манас жылы, андан кийин Айтматов жылы, ушинтип алмаштыра берсе эле, биздин ошол кыргыз элинин руху өзүнөн өзү жандангыдай да. Ошону менен биз мындай мамлекетибиз өнүгүшүнө ойлонуп калдык. Анан эми мына бүгүн дагы биз буга чейин дагы жылдын башында биздин мектептин администрациясы, коллективи, окуучулары, ата-энелер баардыгы биригип, ушул Айтматов жылына карата ар кандай мероприятияларды уюштуруп келе жатабыз. Мына жакында биздин окуучуларыбыздан түзүлгөн симфониялык оркестрибиздин концерти болду. Бул улуттук Молдова Асанова атындагы улуттук консерваториянын чоң залында болду. Буга Япониядан дирижер келип, өзү ошол дирижерлык кылып концерт берди. Япониядан атайын бир пианистканы алып келип, ал ойноду. Абдан сонун чоң концерт болду десек болот. Япон элчиликтери келди. Мына бул дагы ушул Айтматовго карата бир чоң концертибиз болду. Ошондой эле бир топ жакшы мероприятиялар болуп атат. А негизгиси бүгүн ушул жыйынтыктоочу бир ушул маарекебиз болуп турат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ушул биз ушул Айтматовга эртеден кечке чейин ушул Айтматов жөнүндө сөз сүйлөп, Айтматов боюнча ырырдап, Айтматов боюнча ой жүгүртөбүз деген ушул күнүбүз болуп турат. Эми биздин бүгүнкү конокторубуз бар, урматтуу конокторубуз бар. Мен ошолорду биринчи сахнага чакырып алайын, уруксат берсеңиздер. Филология илимдеринин доктору, Айтматов таануучу, доцент, Кыргыз улуттук илимдер академиясынын Чыңгыз Айтматов институтунун кызматкери Кыдырмамбетова Айнура эжекебизге келди. Ошондой эле филология илимдеринин кандидаты, Кыргыз улуттук илимдер академиясынын Айтматов институтунун кызматкери Өмүров Бактияр келсеңиз. Андан кийин биздин өзүбүздүн кураторубуз, дайыма ушу мектеп окуу жайлар боюнча ойлонуп, толгонуп жүргөн биздин урматтуу эжекебиз келип отурат. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм
министрлигинин окуу жайы боюнча биздин кураторубуз Кутманова Айнура Сагыновдон чакырып алат. Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар, урматтуу кесиптеш окутуучулар. Бүгүн сиздердин окуу жайда жакшы иш-чара болуп аткан экен. Биздин улуттун сыймыгы, биздин эле улуттун сыймыгы эмес, бүтүндөй түрк дүйнөсүнүн сыймыгы, бүтүндөй адамзаттын сыймыгы болгон Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы азыр бардык жерлерде, Кыргызстанда эле эмес, бүткүл дүйнөдө белгиленип атат. Чынында Айтматов зор руханий энергетиканын ээси. Аны канчалык окусак, ошончолук турмушту сүйүүгө карата бир андан азык алсак болот. Өзүңөр билесиңер, бул азык адамдын денесин азыктандыруучу тамак аш, анан экинчиси руханий азык. Мына Айтматовдон ушундай эң бир сапаттуу руханий азыкты алсак болот да. Анан бул жыл Түрксой, эл аралык Түрксой уюму Айтматов жылы деп жарыялаган. Анан бирок мындай иш-чаралар жалаң эле түрк тилдүү элдерде өтүп аткан жок. Бүткүл дүйнөдө өтүп атат. Ошол эле мурдагы Союздук республика болуп эсептелген Арменияда, Азербайжанда, Грузияда, Белоруссияда, Украинада, же болбосо Японияда, Кытайда дагы, мына Кытайда жакында 14-нен 16-сына чейин Пекиндин чоң университетинде эл аралык чоң конференция болгон турат. Мына ушундай иш-чаралар албетте Айтматовдун бийик даңазасын, бийик талантын дагы бир жолу далилдеп турат. Сиздердин окуу жайда ошол эле Айтматов агабыздан руханий энергетика азык алган жаш муундар келечекте Кыргыздын атын музыка аркылуу дүйнөгө тааната турган улан кыздар өсүп атат деп биз ишенебиз. Буюрса силер келечекте мыкты музыкант болуп чыгып, анан дүйнөгө барганда ошо Айтматовду өзүңөрдүн бир улуттук сыймыгыңар катары дайым ала жүрөсүңөр. Анан Айтматовду ошол башка элдерге да элдин баары эле билет, но билбегендерге пропагандалап жеткирет деп ишенебиз. Айтматовду албетте агайыңар айткандай бир эле жолу окуп коюп мен Айтматовду билдим дешке мүмкүн эмес. Анын сыры терең, улам жыл өткөн сайын кайрадан окусаңар, кайрадан бир жаңы нерселерди таап турасыңар. Анан ушул Айтматов жылына карата биздин институт Чыңгыз Айтматовдун ысымын алып жүрөт. Улуттук илимдер академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институтуна мамлекет тарабынан 90 жылдыкка карата бир топ китептерди чыгаруу тапшырылган эле. Биздин илимий кызматкерлер ошо жыл бою иштеп бир топ китептерди даярдаганбыз. Анан негизгиси албетте Айтматовдун өзүнүн чыгармалары. Ал 10 том кыргыз тилинде, 10 том орус тилинде чыкты. Бул 10 томдук биринчи жолу чыгып атат. Буга чейин 5 томдук, 8 томдук, 3 томдук болуп чыгып келген. Бизде Кыргызстанда эле эмес, башка өлкөлөрдө да, мисалы үчүн 80 жылдыгына карата Германияда 7 томдугун чыгарышкан, дагы чыгарып атат. Былтыр эле Казакстанда 4 томдугун чыгарышты. Быйыл дагы кайрадан басып атышат дегендей, бизде ушу 10 томдугу чыкты. 10 томдуктун өзгөчөлүгү эмне дегенде, буга чейинки томдуктарына Айтматовдун алгачкы аңгемелери кыргызчага отурулуп кирбей келген. Орусчасына деле ошол Айтматов ошо алгачкы аңгемелери киргизген эмес. Айтматов ошо студент кезинен баштап чыгармачылык аралашкан. 4-курста Айыл чарба институтунда окуп жүргөндө ошо адабий чыгармачылык конкурска катышып газетчик түзөө деген аңгемесин жазды эле. Мына ушул аңгеме жана аталып өткөн аңгемелердин баары жыйнактарына кирбей жүрдү. Быйыл ушул атайын 10 томдук үчүн котормочулар которуп берип, биз ушул кыргызчасына киргиздик, анан орусчасына дагы киргиздик. Мындан сырткары 8, 9, 10 тому Айтматовдун маектери, интервьюлары, чоң симпозиумда сүйлөгөн сөздөрү кирди. Мына ушул китептерден да чоң азык аласыңар деп ойлойм. Мындан сырткары Айтматов боюнча дүйнө жүзү боюнча изилдеп жатышат. Өмүр бою ушу Айтматовдун чыгармачылыгын изилдеген чоң илимпоздор бар. Мисалы үчүн Америкада Джозеф Мозер деген бар. Бул чоң өлкө, өзүңөр билесиңер да. Германияда Имтраунд Бучке деген бар.
Японияда дагы изилдөөчүлөр бар, Кытайда бизге мурдагы жыл келип кетти. 65-ке чыгып калган айым экен. Ал өмүр бою мен Айтматовду изилдеп келатам дейт. Монографиясын бизге тапшырып, ушу Кыргызстанга келгендиге, ушу Айтматовдун мүрзөсүнө барып таазим эткенине ушунчалык жетине албай келип кетти да. Анан ошондой изилдөөчүлөр албетте биз чет тилдегилерди камтый алган жокпуз. Кыргыз тилине которулгандарын изилдөөлөрдүн 3 томдугун түздүк. Орус тилине которулуп жарык көргөн, анан орус тилинде жазылган изилдөөлөрдүн 5 томдугун түзгөнбүз. Ошол 3 томдук кыргызча изилдөөлөрдүн жыйнагын алып келдик. Муну менен да таанышсаңар болот. Мындан сырткары Айтматовдун чыгармачылыгын ошо 50-жылдардын аягынан баштап алгачкысын ушу Медин Алыбаев жазган экен. Жана Жамиля дүйнөгө чагылгандай тез тарай баштаганда Медин Алыбаев ушу арноо жазган экен. Ошондон бери 59-жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин Айтматовдун чыгармачылык талантына таазим этип, анын каармандары жөнүндө, аны Айтматовдун өзүнүн инсандык өзгөчөлүгү жөнүндө арналып акындардын жазган ырлары бар. Ошолордон топтолгон 2 томдук китеп бар Айтматов. Мына ушул китепти да сиздердин китепканага белек катары ала келгенде ошону Айтматовдун көзү тирүү кезинде 1989-жылы ниеттештердин, тилектештердин клубу деп Айтматов клубу уюштурулган. Эмгек жылы буюрса 30 жыл толот. Бул клубда алдыңкы окумуштуулар, ал окумуштуулар жалаң эле адабиятчылар эмес, бардык илим тармагында, искусство тармагындагы окумуштуулар, жазуучулар, ар кандай көркөм өнөрдүн ээлери, жалаң эле кыргыздар эмес, анда чет өлкөдөн дагы мүчөлөрүбүз бар. Индиядан, Кытайдан, Япониядан, Россиядан, Туркиядан көп мүчөлөр бар бул Айтматов клубунун. Анан ушул Айтматов клубу ушундай чечим кылган, быйыл ушу 90 жылдыкка карата ушул иш-чараларды эң активдүү уюштурууга эң активдүү катышкандарды атайын төш белги менен сыйлоо деген чечим чыккан эле. Ошол сиздердин окуу жайдагы быйыл эле эмес, көп жылдардан бери Айтматовдун чыгармачылыгы боюнча бир топ пропагандалоо, жеткирүү иштери жүрүп жатканын кабардарбыз. Мына бүгүн дагы жакшынакай иш-чараны уюштуруп отурасыздар. Анан сиздердин жетекчиңиздер Исрадин Аманбаев агайыбыз дагы ушу Айтматовдун чыгармачылыгына мындай алыстан караган киши эмес. Мына сүйлөгөн сөзүнөн эле көрүнүп атат. Анан боз инген дүйнө кезет болсо керек эле деп. Ушундай чыгармасы Кызыл жолук жалжалым боюнча чыгарма жазган дегендей. Ушундай адамдарды мындай чыгармачылык жигерин дагы арта берсин деп, анан ушу кубаттоо иретинде Айтматов клубунун атайын төш белгилери бар эле. Ошону сиздердин коллективдин айрым мүчөлөрүнө тапшырып коюуга уруксат этиңиз. Дүйнөлүк жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине арналган иш-чараларды жогорку деңгээлде уюштурууга активдүү катышкандыгы үчүн Боронбаева Замира Зааркуловна
ошондой эле активдүү катышкандыгы үчүн Жакипова Каныки Төшбелги менен, атайын төшбелги менен Солтабаева Самара Бактыгуловна. Ошондой эле атайын төшбелги менен Ажибаева Нурила. Атайын төшбелги менен Жумалиева Айгүл Оюз. Бул сиздер үчүн акчолтой сыйлык болсун, дагы аркасынан көп сыйлыктарды алып келсин, ишиңиздер ийгилик болсун, ден соолук болсун, уяңыздардан Кыргыздын атын дүйнө жүзүнө даңазалай турган мыкты музыканттар өсүп чыксын. Рахмат, дагы жолу рахмат, сыйдык дейт. Биз ушинтип койсо дагы көп мындай көңүлүбүз көтөрүлүп иштей беребиз. Рахмат жон. Азыркы сөздү анда берсе Айдыра Сагдымна, жана мен айтпай кетиппин, бул кызыбыз дагы кандидат наук саясий жактан. Саясий кандидат. Саламатсыздарбы, урматтуу Атраев музыкалык мектебинин жамааты жана салтанаттуу кеченин катышуучулары. Учурда пайдаланып Кыргыз Улуттуу Илимдер Академиясынын өкүлдөрүн куттуктап кетким келип атат. Сиздерге чоң рахмат. Сиздердин дагы үйүңүздөн сиздер атын алып жүрөсүздөр. Мына бүгүн келип биздин алдыбыздагы музыкалык мектептин өкүлдөрүн куттуктап кеттиңиздер. Жана ошо куттукталган адамдардын баардыгын чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ишиңиздерде ийгилик, ден соолук болсун. Мен айтайын дегеним ушул жумалык вице-премьер-министрдин буйругу менен бекилип азыр Кыргызстандын баардык булуң бурчунда өткөрүлүп жатат. Ушу Чыңгыз Айтматов улуу залкар жазуучу, Кыргыз элинин баатыры Чыңгыз Айтматовдун ушу чыгармачылык кечеси баардык булуң бурчунда өткөрүлүп атат. Бир гана Кыргызстанда эмес, бул дүйнөдө да өткөрүлүп атат. Бекеринен айтылбаса керек, аалам багынткан Айтматов деп. Мисалы Кыргызстанды экономика жагынан биз кыргыздар көрсөтө албасак, жана бөлөк жетишкендиктерин көрсөтө албасак дагы, ушу Кыргызстанды баардык өлкөгө бир гана адам таанытып койсо болот экен. Ал мына ошо мен айтып өткөн улуу залкар жазуучу Айтматов. Айтматовдун чыгармасындагы каармандардын образдары менен биздин баардык өлкөлөр кыргыздар кандай адамдар ошону таанышты да. Кыргыздар кандай сабырдуу болгон, кыргыздар кандай баатыр болгон, кыргыздардын ички дүйнөсүнүн философиялык мазмуну канчалык бийик турган, ошону Айтматов көрсөтө билди да. Кыргыздар кандай адамдар экен. Кыргыздарда мына канча революция болуп өттү, туурабы? Революцияда ар кандай
мааниде мазмунду болуп ошону ар бир өлкө ар кандай кабыл алышы мүмкүн да, бирок ошо Айтматовдун чыгармасында кыргыздардын ушул баягы терс сапаттарга туруштук берип, ошо менен күрөшө билген адамдар экенин билиши мүмкүн. Айтайын дегеним, ушу жакшы ушу бардык өлкөдө азыр мына айкелдери коюлуп атат, көчөлөрдүн аттары берилип атат. Ошо кыргыздарды чакырып, кыргыздын ошо атактуу, белдүү адамдары менен кандай көчөлөр ачылып, ошо Айтматовду бөлөк элдер дагы ошо кыргыздарды Айтматов аркылуу таанып атат. Мына ушул Абдраев музыкалык мектеби дагы биздин элиталык ушу музыкант аткаруучуларды чыгара билген музыкалык мектеп, биз сыймыктанган музыкалык мектептердин бири. Бул мектеп менен дагы Чыңгыз Айтматовдун өмүр баяны, анын үй бүлөлүк өмүр баяны дагы бирге келет. Неденде сиздер билгендей Ширин кызы ушул экөөбүз бир убакта Рябов, Анатолий Рябовда чогуу ушул мектепте окуп калганбыз. Мен айтайын дегеним, сиздер ар бир адам өзү мекенчил болуш керек, мекенин сүйүш керек. Айтматов улуу мекенчил болгон, ушунчалык кыргыздарды, кыргыздын каады салтын сүйө бергендиктен ал ошо чыгармаларында ушундай бийиктикте ошол образдарды көрсөтө билген. Керек болсо мына Советтер Союзунун учурунда ошол театрдык искусство өнүктүрүлүп атканда, профессионалдык музыкалык искусство өнүктүрүлүп атканда, анын баягы ошол образдарга музыканы алып чыгуу үчүн образдар табылбай атканда ушул Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы баштап берген. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары жана Материнское поле, Энен таласы, Асель, жана Тополёк мой красный ошо чыгармалардын негизинде кандай деген балет, опералар жаралган, жана азыр кино жаатында дагы бардык өлкө азыр ошо кайра кайталанып, кайра улам жаңыртып, ушул Айтматовдун чыгармаларын дагы образдарды бөлөк өздөрүнүн түшүнүгүн негизинде алып чыгып, канча деген жаштарды тарбиялаганга аракет кылып атышат. Мен деп айтайын дегеним, ошо сиздердин музыкалык мектепти айтып кеттим. Ошо элиталык музыкалык мектеп, республикалык деңгээлде турган музыкалык мектеп. Сиздердин мектептерден дагы ушу биздин Кыргызстанды дүйнөгө дүңгүрөтүп алып чыгып аткан инсандар аз эмес, музыкант аткаруучулар. Андыктан мен ойлойм, азыркы кеченин тарбиялык мааниси өтө күч болгондуктан сиздерден да мына ушу жаштардан да араңардан маданияттын, искусствону өнүктүрүүгө зор салымын кошкон, келечекте ушу Айтматовдой деңгээлде ушул биздин Кыргызстанды тааныта билген адамдар өсүп тарбияланып келатат деп мен чоң үмүт кылам. Ошол тарбиялап жаткан учурда пайдаланып, ушу мектепте биздин ушундай патриот балдарды тарбиялап, келечекке өз салымын кошуп, искусствону өнүктүрүүгө зор салымын кошуп келе жаткан Ажибаева Нурила Эргешбаевнаны көч белги менен куттуктап койгонуңузду сөзімді айта кетіппін. Сіздердің оқу жайға Кыргызстандагы белгилүү окумуштуу, белгилүү Айтматов таануучу Акматалиев Абдыжан Амантурович агайыбыз келмегиле. Ал киши азыр
ушу декабрь жаңыргандан бери бардык жерде иш-чаралардан кол кошуп атат. Азыр Манас университетинде эл аралык илимий конференция бар экен, ал жерде баяндамачы экен. Анан сиздердин жамаатка чоң саламын айтып, ушул китептерди, мына ушул биз тапшырган китептер биздин Улуттук илимдер академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институтунда чыкты. Ошол институттун директору Абылжан Амантурович Акматалиев агай болот. Ушул китептерди биздин институттан атынан тапшырып койгула деп бизге ушундай чоң милдет жүктөп жибердиле. Андан сырткары жана мен айтып өткөндөй эл аралык Айтматов клубу дагы ошол Акматалиев Абылжан Амантурович агайыбыздын демилгеси менен уюшулган, 30 жылдан бери өзү жетектеп келет. Анан ушул клубдун атайын төш белгисин чечүүдө дагы ошол киши ушул маселелерди карап, анан ушул төш белгилерди тапшырып коюуну дагы бизге тапшырган болчу. Сиздерге ошол агайыбыздын саламын жеткирип коелу деп атам. Урматтуу ууландар, мына жакшы сөздөр жан аракетти төш белгилерди тагындык жаркыратып, бир эмес экиден тагынгандар болду. Мына эми калганыңарга очередь кийин келет, эми таарынбай тургула. Баарыңар татыктуусуңар билип атам. Анан Айтматов жана музыка жөнүндө бир сөз. Биздин музыкалык мектеп боюнча болгондон кийин Айтматовдун чыгармаларын окуганда ал жерде музыка угулуп турат дайыма. Мына биринчи чыгармасы бекеринен 10 деп аталган эмес. Жамиля повесі биринчи 10 деп чыккан. Мен ошондо окуп туруп, кайсы жери 10 экен деп дагы сер окуп чыктым да, ошондо Данияр менен Даниярдын баягы Капчыгайдан кетип атып бырдаганда, 10 ушундай жаңырганда, 10 ошол Жамиланын Даниярга болгон сүйүүсүн буруп кеткен. Ошол обонун касиети деп сезем да. Ошол үчүн биздин музыка дайыма өлбөйт, Айтматов дайыма биз менен аман болот. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор? Кеченин жалпы катышуучулары, быйыл кыргыз эл жазуучусу, Кыргыз Республикасынын эл баатыры, классик, гуманист, коомдук жана мамлекеттик ишмер, керемет чыгармаларды жараткан залкар жазуучубуз, биздин сыймыгыбыз Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык юбилейине арналган мааракелер Кыргызстанда гана эмес, бүт өлкөдө эл аралык мааниде белгиленип жатат. Белгилей кетсек, Түрксой уюму быйылкы жылды Айтматовдун жылы деп жарыялады. Ушундай иш-чаралар бир эле Кыргызстанда эмес, жалпы Орто Азиядан баштап Бириккен Улуттар уюмдарында, Европада жана Америка мамлекеттеринде өтүшү Чыңгыз Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылыгын гана байытпастан, биздин кыргыз элинин даңкын, духун, рухун бүт дүйнөгө даңазалады. Чыңгыз Айтматов кече эле эмес, же бүгүн эле айтылбастан, анын чыгармалары кылымдап жашап, ар бир муунга өзүнүн тарбия таалимин берип жашай бермекчи. Ооба, белгилүү акын жазуучу Аалы Токонбаев өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин дегендей, залкар жазуучубуз ааламга үн салган, дүйнөнү дүңгүрөткөн кыргыз элинин жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине карата Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык орто мектеп интернатынын 7-класстарынын окуучулары менен биргеликте Чыңгыз Айтматов жана музыка аттуу сахна сабагыбызды баштоого уруксат этиңиздер. Саламатсыздарбы, кымбаттуу коноктор жана окуучулар. Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер жана окуучулар. Саламдашуу салт экен, саламдашып алалы. Балдай тилди какшытып, тилди калкап алалы. Агарып таңдын атышы, кызарып күндүн батышы. Эзелтен калган салт экен, кыргызымдын салам айтышы. Саламдашуу салтыбыз, адатыбыз. Бакыт менен көкүлөп канатыбыз. Алик алып коюңуз бул саламды, кыргызымдын салт ушул адатыбыз. Салам менен башталат биздин кече. Саламсыз өтпөйт го эч бир нерсе. Жагымдуу салам айтабыз мына отурган урматтуу ага эжелерге. Сыймыгы кыргыз Чыңгызым, дүйнөгө жанган жылдызым. Кыргызы өчпөсүн,
жаштары өсүп гүлдөзүн. Азыр Залкар жазуучубуздун элесине арналып жазылган ыр саптарына орун берсек. Өтүп жатат сизди эскерүү күнүбүз, чексиз эле өзүңүзгө сүйүүбүз. Кыйкыр сакта бүт ааламга жар салып, аттиң арман жетпейт сизге үнүбүз. Ушул жылы 90 жашка толмоксуз, жакындардын сүйтөрүндө болмоксуз. Ат карам деп көздөп койгон иштерди бир нечесин бүттүрүп да коймоксуз. Эмгек менен көтөрүлгөн баркыңыз, дүңгүрөгөн жазуучулук даңкыңыз, окуганда сиз жараткан китепти жүрөк эргип жазуучу эле жарпыбыз. Туу чокуну багындырып алдыңыз, кыргыз туусун желбиретип салдыңыз. Кыргыз үчүн абийир, атак жаратып, кылымдарга өчпөс болуп калдыңыз. Аалам менен тең жарышып канаттуу, чыгармалар Чыңгыз агам жаратчу. Улуу жолдо сапар тартып баратат, кылым өтсө кылымдарды каратчу. Кең дүйнөдө түндү сүрүп таң атчу, бир Чыңгыз жок ишке шашып баратчу. Эмгектери түңөлө албай томсорот, Чыңгыз аны ал Чыңгызды жаратчу. Кыш мезгили 5 айы 12, кантелеми өмүр кыска жол эки. Өмүр жолу, өлүм жолу айрылуу. Башка келет келбейт десек бул чеки. Кар көтөрүп кыштагыдай жылжаңы, ойго салат жакындаган жылжаңы. Ала тоодой бир кулунун жоголтуп, кыргызымдын күйбөй турат бир шамы. Чыгармалар өсүп кыргыздан, атагын кыргыз чыгарсын. Уул кызды өстүрүп, улуу эл кыргыз тубансын. Улуу жолдун Чыңгыздын улантып бара жатабыз, ак эмгек менен элимдин кубантып бара жатабыз. Хор, кыргыз элим.
2 көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземинде сап-сапка тизилген 1000 комузчу бирде менен Атай Огонбаевдин маш ботоюн аткарып, дүйнө элин таң калтырган. Ошол 3 комуздан чыккан күү кыргыз элин толкундатып, рухун көтөрдү. Элибиздин сыймылуу болгон комуз күүсү Айтматовдун элесине арналмакчы. Атай Огонбаев, маш ботой, комузчулар ансамблі. Ысык көлдө сагынуу. Чыңгыз Айтматов кыргыздын берменти болгон көгүлтүр көлүбүздү ыйык көрүп, өз чыгармачылыгында макалаларды, ырларды да жаратты. Жазуучу Люксембург шаарында элчи болуп жүргөндө, белгилүү композитор Муратбек Бигалиевдин сунушу менен чыгарган. Ата мекен, туулган жер, ысык көлгө болгон кусалыктан, сагынычтан улам бул ыр жаралган. Ысык көлдү сагынуу. Аткаруучулар Санжыбаев Нурислам жана Сапарбекова Нуркыз. Aku
өзүнүн чыгармаларындагы каармандары биз менен. Майсалбектин каты, Калы сулуу Кание. Апаке, ақ сүтіңнен айланайын апакем. Мен сенің ана кеше екеніңді білбесем, бұл хатты жазбайт болчумун. Сен акылмандығыңа, қайратыңа, сенің үчүн ишенip жазып отурамын, апа. Ошентсе да, эмне деп түшүнүрүп, эмне деп айтууга сөз таба албай, алакандай ак баракты тиктеп отурган кезим, апа. Акыр түбү мен кылган ишимди туура деп табарсың. Мен ага өзүм ишенимде ишенемин. Оба, апа, сөзсүз мен туура дерсиң. Ансы да, түшүнсөң да, жүрөгүңдүн түпкүрүнө мага берилбеген сурооңар. Балам, кантип өзүңдү өзүң кыйдың? Адамга бир гана жол берүүчү бул жарык дүйнө менен кантип өзүң коштошуп кете бердиң, балам? Мен сени эмне түрүп, эмне өстүрүп чоңойттум, балам? Оба, апа, энесиң, бу сурооңо тарых кийин жооп берет. А мен айтарым, апа, согушту биздирип алган жокпуз. Биз аны кыйратып жок кылууга милдеттүүбүз. Аны үчүн кан төгүп, аны үчүн жан берип. Аны үчүн жан беришибиз керек, апа. Бир сааттан кийин мен Мекенин тапшырган ишке барып, кайра кайтпаймын. Аны кыйратып, өзүм да ошо жок боломун. Мекен үчүн, эл үчүн, жеңиш үчүн, дүйнөнүн баардык жакшылыгы үчүн. Бул менин акыркы атым, акыркы калем шилтешим, акыркы сөзүм. Апа, мен бир апкетизимдин кадырыңа жетер белем. Түшүнгүн, бул жөн эле өмүр сүрүү эмес, апа. Бул жөн эле жанкечтилик эмес. Бул Мекен үчүн болгон өмүрүмдүн эң бир эбегейсиз түрү. Мен өз ыктыярым менен ушуну туура таптым, апа. Мекен бул ишти мага ишенип тапшырган үчүн сыймыктанамын, апа. Мен жоктоо, апа. Мен артынан тага алган жок дебе. Дүйнөдө эгер мындан ары согуш болбосо, жаңы төрөлгөн баланын каалаганы ошол менмин. Бой жеткен жоодурган кыздардын көздөрү ошол менмин. Мугалим балдарга эң биринчи үйрөткөн А тамгасы ошол менмин, апа. Менмин. Мен деп билип жүргүн, апа. Ыйлаба. Ыйлаба. Эч ким ыйлабасынчы. Кош, төбөлкө кайыр кош. Кош караңдан калайын ала тоо. Сенин мугалим уулуң лейтенант Майсалбек Субанкулов, фронт 9 март 1943 жыл, түнкү саат 12. Аткаруучу Дүйшөнбекова Малика. Демедей, ар нерсеге кайратың бек Дүйшөн. Бул жол канчалык чымырканса да, иштен сызып, кайгырган жашабады. Ал мени кайра-кайраты келе карап, кыя албай турду. Мен сени өмүрү жанынан чыгарбас элем, Алтынай. Бирок кантейин, менин билимим жетпейт. Окуунун чыныгы жолуна сени кайтара албайм. Мен болсо кармашып, ушул жерде балдарды окута берем. Күнчүм канчага жетсе, ошончо окутам. Бул арада талааны жаңыртып, оттору бабылдаган поезд көрүндү. Мына эми азыр жөнөйсүң. Бактылуу бол, канатыңдан жасып талпынгын, Алтынай. Эч нерседен тайманба. Чапыттап учкун. Окуй бер. Мен эмне кыларымды билбей, ыйлап эле тура бердим. Ыйлаба, Алтынай. Баягы биз тиккен терекчилерчи. Мен өзүм багып өстүрөм. Аман болсок, бир келип көрөрсүң. Аңгыча жак-жук эткен поездда келип жетти. Мына эми азыр жөнөйсүң. Беш көкүл чачыңан айланайыным. Бери болчу, маңдайыңдан өбөйүн. Дүйшөн мени бекем кучактап, чачымдан жыттап, маңдайымдан өптү. Жоодурган көздөрүң айланайын. Жолуң ачылсын. Вагонун тепкичтерине чыгып, тигиндей барып кайрылсам, сындыра чабылган колум оюна асылган Дүйшөн. Берки сол кол менен вагондун аркасынан чыккан эле. Поезд ордунан козголуп, жылып жөнөдү. Кош, Алтынай, кош чырагым,
Кош агай, аянайын кабылайын агай. Вагонду жандап, жүгүрүп келе жаткан үйшөн бир убакта артта кала берип, станцияның капчыгайына соок эте түшкөндөй «Алтынай!» деп баягыдай, бирок андай да эмес. Оюнда турган Алденин айтпай калгансып кыйкырды. Ошол кыйкырык алигиче кулагымда угулгансыйт. Поезд мени казактын даркаган таласы менен жаңы турмуш, жаңы күрөш, жаңы жашоого ала бара жатты. Кош биринчи мугалимим, кош бала чакчагым, кош жер кыртышынын алдында калган, бирок эч ким билбеген менин биринчи наристе сүйүүм. Чыңгыз Айтматов өз чыгармаларында адамзат экология жөнүндө гана жазбастан, жөнөкөй адамдардын улуу жана аруу сезимдерин да берди. Мына ушундай махаббат темасын чагылдырылган чыгармасынын негизинде жазылган Ильяздын ыры, аткаруучу Мелисбеков Санжар. Жалғыз келе байыралды Тұрғызды махаббатты байдубалы Жаштығымда тал жолдон жалышы Доломдон қанатымды қайрып алды Жаштығымда тал жолдон жалышы Доломдон қанатымды қайрып алды Құмдан көп біздің күндер өткөн Келер мен аман болсын аман болсын Азыр мен жалғыз ұшқан ақ болып Баратам бақыт іздеп айырбызды Азыр мен жалғыз ұшқан ақ болып Баратам бақыт іздеп айырбызды Sensin kutsallıkta sevdiğim Yazları salkın cebim kabarlar En çok dostum ay cürdüm zamayırdan Tapşırdım ısık gönlüm şamarına
Залкар жазуучунун талантына таазим кылган инсандар искусствонун башка түрлөрүндө да не деген чыгармаларды жаратышкан жок. Ошондой чыгармалардын бири улуу кыргыз Чыңгызга. Залкардын киндик каны тамган таластан Манас атабыз баштаган кандай гана чыгармачыл инсандар чыгышты. Ошол инсандар жергебиздин кооздугуна көп берген чыгармачыл адамдар жөнүндө да ырларын жаратты. Таласым аткаруучулар Кубанова Нургиза, Алымжан уулу Алимбек.
Классикалык музыка адамзаттын адамгерчилик жана агартуучу идеяларын өркүндөтөт. Чыңгыз Айтматов өзү да дүйнөлүк классиктердин чыгармаларын жогору баалаган. Ал эми азыркы аткарылуучу чыгарма бүгүнкү өтүп жаткан мааракесине арналат. Вивальди, Шторм. Kırgız biyi.
Хор, Кыргызстанның. Туу чокуну багындырып алдыңыз, кыргыз туусун желбиретип салдыңыз. Кыргыз үчүн абийир, атак жаратып, кылымдарга өчпөс болуп калдыңыз. Ооба, салкар жазуучу, улуу ойчул Айтматов өзүнүн чыгармалары менен кыргыз элинин атын кылымдарга өчпөс кылып, ааламга жазды. Ошондон улам кыргыз десе Чыңгызды, Чыңгыз десе кыргызды билебиз. Мына ошентип залкар жазуучубуз ааламдын алпы Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине арналган сахна сабагыбызды аяктайбыз. Даярдаган тарых мугалими Ажыбаева Нурила Эргишбаевна, кыргыз тил жана адабият мугалими Жумалиева Айгүл Оязбековна жана ошондой эле уюштуруу иштери боюнча директордун орун басары Кожомбердиев Канат Жайлоевич.